Батальон тур! Батальон тур! Батальон тур! Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Биз азыр Кой Таштагы аскер бөлүгүндө турабыз. Бүгүнкү биздин берүү чынында эле кызыктуу болду, себеби биз аскердин түйшүгүн алар менен чогуу тартабыз. Ооба, биз бүгүнкү көрсөтүүдө мекен сакчыларынын бир күнүн көрсөтөбүз. Жоокерлер менен бирге машыгабыз, тамактанабыз жана алардын таланттарынан күбө болобуз. Бул берүүдө аскерлердин сүйүүсү, күтүүсү баяндалат. Биз менен бирге болуңуздар. Мына мен азыр туткундагы адамдарды бошотуу даярдыгына катыштым. Чынында эле абдан кооптуу жана оор жумуштардын бири экен. Мен жүрөгүм түшүп, кулагым тынып калды. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз болсо азыр күжүрмө даярдыктагы сабактарды көрсөтүүнүн алдында турабыз. Ал эми менин жанымда турган аскер кызматкери азыр бул жакта кандай даярдыктар болуп атканын, эмнелерди көрсөтүп бергенин түшүндүрүп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бизде азыркы учурда күжүрмө даярдык планынын негизинде тоо даярдыгы боюнча сабактар өтүүдө. Бизде Кыргызстаныбызда 97% тоо алуу аймак болгондуктан ошол себептен биз күжүрмөнүн сабактарды көп өткөрөбүз тоого машыгуу боюнча. Азыркы учурда көрүп атканыңыздардай эле бизде тоо даярдыгы боюнча сабактар өтүүдө. Бул даярдыктарды биз күнүнө бир жумада 2 жолу сабактарды өтүүдөбүз. Бардык аскер кызматчылар ушундай кылып жасашат, бардыгы? Ооба, бардык ар бир аскер кызматкери ушул тоо даярдыгынан өтүшү керек. Бул кандай кыйынчылыктар жаратат ушул маалда? Мисалы, муну аткарып атканда эмне болуп кетиши мүмкүн? Аркам үзүлүп кетиши мүмкүнбү? Ар кандай даярдыктарды өтөбүз биз бул үчүн. Бул нерсеге даярдануудагы чоң бир талап. Кулап калган учурлар болбойбу? Кулап калган учурлар болот, андай да учурлар болот. Ошол себептен биз ошого даярданабыз. Даяр болушубуз керек ар убакта. Бул жай атайын офицерлер жана сержанттар үчүн тамактануучу ашкана. Бул жакта ар бир аскер өзү каалаган тамакты сатып алып жесе болот. Ошондой эле бул жакта катардагы жоокерлер, тагыраагы армияда
өзүнүн милдетин аткарып жүргөн аскерлер дагы келип ушул жактан тамак сатып алса болот. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай азыр аскер кызматчылары тамактанып жатышат. Ошол тамактануунун үстүндө биз дагы бир-эки сурообузду узатып көрөлү деп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тамагыңыз таттуу болсун. Сиз бул кызматка кандайча келип калгансыз? Канча жыл болду? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Кызматка келгенибизге 4 жыл болду. Контракт менен иштеп атканыбызга. Жоокер кезибизде бул кичинекей кезибизден эле кыялым болчу. Ушинтип аскер кызматкери болуп жүрүш. 1 жылдык кызматты өтөп, анан контрактка калганбыз бул жакта эле. Бул жакта кызмат кылып. Азыр мурдакка караганда баары жакшы. Баары ойдогудай. Көңүлүңдөгү жумуш болбосо иштеп эмне кереги бар дегендей. Баарыбыздын көңүлүбүздөгү жумуш кылган кызматыбыз жагат баарыбызга. Анан ошол силердин жумушуңар негизи өтө оор түйүшүктүү. Айтпаса деле белгилүү. Анан баягы жумуш оор болгондо күчтүү тамактаныш керек дейт эмеспизби биз? Бул жакта азыр ашканада отурабыз. Негизи шарттар кандай ошол жөнүндө айтсак? Шарттары баары сонун. Үйдөгү тамактар домашний, магазинден келген сэндвич, жанагындай майда барат нерселер жок. Биякта жалаң колго жасалган тамактар. Мисалы үчүн кааласаң лагман жейсиң, кааласаң плов жейсиң. Өзүңө жакканын алсаң болот да. Сонун, демек үйдөгү апаңар даярдаган тамакты сагынбайт экенсиңер. Ошондой десек деле болот эми. Апанын тамагы башкача да баары бир. Апаныкына жетпейт. Ошо. Сиз ошондо бул жака келгенде 18-19 жашта экенсиз. Андан бери 4 жыл өтүптүр өзүңүз айткандай. Анан кандай мындай тарбияланып, өзүңүз уже калыптанып чоң адам болдуңуз, анан тарбияландыңыз, чоң сабактарды алдыңыз. Кимдерден кандай тарбия алдыңыз, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Ар кимдин өзүнүн методикасы бар. Сабак үйрөткөн. Ар кимдин көз карашы ар кандай. Кыйынчылыктары болот. 4 жылдан бери деле баштан көп нерсе өтөт. Сабак өтөсүң. Күндө эле ушул тармакка келгенин себеби бул спорт менен жүргөн жагат да мага. Чуркап, элдер басып жүрсө чуркап жүргөн жагат. Дагы сабак өтөсүң, сабактарды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн бир күнү тоо дайындыгын өтсөк, эртеси күнү зданияларга кирип штурм кылганды үйрөнөбүз. Башкача түрлөр менен ок атканды үйрөнөбүз. Элементарный бычак сайганды үйрөнөбүз. Жардырганды үйрөнөбүз. Сабактын ар бир түрүн кылдаттык менен үйрөнүп чыгабыз да. Ар бирибиз өзүбүз сезип кандай кылыш керек экен, эмне кылыш керек экен. Ошол. Бул жактан мисалы ушундай бир нерселерди үйрөнүп, анан турмушта ошол колдонуп керек тийген учурлар болгонбу? Пайдасы тийген учурлар? Турмушта көп эле тиет. Мисалы үчүн мен армияга келе электе даже жаткан төшөгүмдү жыйнап койчу эмесмин да. Азыр тазалык болбосо үйгө тургун келбейт да. Таза болуш армияда тазалыкты үйрөтөт. Ата-эненин кадырын баркын билесиң, кандай кылып ата-энең эмне экенин сагынуу мурун билбей эле жүрчүбүз да андай нерсени кызмат кылганга чейин. Ошонун баарын үйрөнүп билесиң да. Сонун эмгекке, тазалыкка үйрөнөт экенсиздер да. Анан ошол мисалы ушул жумушта сиздер мындай кээде катачылык кетирет эми баягы ар кандай болот да. Ошол моменттерде мындай жетекчилик тарабынан силерге кандай ыкмалар колдонулат? Мисалы биз эл арасында айтылып жүрөт да баягы жазалгайт депчи. Ошондойлор болобу негизи? Эми жаза болгондо кандай өзүңө тиешелүү. Эгер өзүңдүн жумушуңду так аткарып кылдаттык менен жүрсөң, сага эч ким эч нерсе дебейт. Эгер өзүң жумушка кечигип келсең, айткан тапшырманы так аткарбасаң өз убагында жазасын аласың да. Ал жаза болгондо деген эми жаза десе эле баары эле ойлойт да, алып кирип алып сабайт, антет мынтет деп. Андайлар болбойт да. Ал үчүн нөөмөткө коюшу мүмкүн. Нөөмөттөн туура эмес нерсе кылсаң. Выговор берет. Болгон эле ошол жаза болгондо. Анчалык
сабап, бир нерсени алып кел, анан тигинт мынт деген нерсе болбойт да бул жакта. Ошол. Жакшы. Биз жана кадр сыртында сүйлөшүп калбадыкпы, ошондо сиздер бул жак менен ошо армияга чогуу келип, андан бери 4 жылдан бери кызмат өтүп, баягы экөөңүздөр жакын дос болуп калыптырсыздар. Негизи ушул жакка келип дос таптыңыз, анан негизи эле армиядагы достук боюнча ошонун бекемдиги, мындай сизде кандай сезимдерди тартуулайт, ошол боюнча айтсаңыз. Экөөбүздүн дос болуп жүргөнүбүзгө ушу 4 жылдын жүзү болду. Бул жактан экөөбүз аскерден таанышканбыз. Азыркыга чейин достук мамилебиз өтө жакшы деңгээлде. Буюрса бул нерсе акыретке чейин уланат деп ойлойм. Жакшы көз караштар. Ошол. Жумушта дагы, жеке жашоодо дагы бири бириңиздерди колдоп катышып ушинтип жүрөсүздөр, Азыркы ошол эме болуп атат. Бизде ошо жумуш менен эле чектелип калбайт достугубуз. Жумуштан тышкары дагы достугубуз үзүлө элек. Буюрса ушул ойдон уланат деген үмүттөбүз. Азыр эми баягы баарыбыз тамактанып отурабыз, анан армияда деги эле андан берки кызмат өтүп жүргөндө кызыктуу учурлар болду беле? Кимде кандай кызыктуу эсте калган күлкүлүү учурлар болду беле? Ушу досторго байланыштуу. Жокер көздөн ала турган болсок, бизде кандай десек, нөмөттө турган учурда көбүрөөк кызыктуулар болот. Анткени жокерсиң, көп нерсени кээде байкабай каласың. Уктап калган күндөр болот нөмөттө туруп. Ошол кезден мисалы сен үчүн эме деп коет го бизде, бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн деп. Ошондой учурларда бирөө уктап калса, экинчиси анын ордуна жаза тартып калган учурлар болот. Бириңди бириң кээде жемелейсиң, бирок досуң болот. Эчтене унчук албайсың, ошо менен калып кетет. Бирок ошонусу менен мен үчүн кызык деп ойлойм армиянын эмеси. Текшерет да магазинде ок барбы жокпу деп. Мындак көрсөтөсүз. Жакта текшерген адамга. Мындак көрсөтөсүз. Ичинде калсаңыз, могул жакта ок барбы жокпу экени билинет да. Бул эсте ок болуп калса, мындага бияка тартканда, могул жакка тартканда ок өзү секирип чыгат. Билбей байкабай калып, дагы бирөө ок атып калса, мында калганда баң этип учуп кетет. Ошого эчтеке шашпаш керек. Оны салып, ок берет да сизге. Ошону деген сүрөсүз, мындак тартасыз, мындак туруп мындай эмес, мындак кое бересиз, өзү тартат. Мындак кылсыз дагы, анан айдап сизге одиночный деген автоматический деп 2 жолу айдап. Мындак түшүрөсүз, ылдый эле одиночный басасыз. Мындан турат го, атасыз да. Могул жер менен могул жерди медейсиз, аны билесиз да? Ооба. Шыкылып. Жерге барып жүргөнбүз, билесиз. Ошондой эле сыяктуу да. Главный машина неме болду? Анан ары жак кичине артка тебет. Болду ошол эле. Мына биз дагы ушундай аскерлердей эле ок атып көрөлү дедик. Булар дагы күндүн ысык суугуна карабай, эшикте чынында эле абдан суук, ошентсе деле ошо даярдыктарды көрүшөт. Телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Менин жанымда 2024-жылы кызмат өтөөгө келген жаш мекен сакчылар отурат. Бул жакта чындыгында таланттуу жаш аскерлер чогулду десек туура болот. Силердин өзүңөр айткандай келгениңерге 3,5 ай болду да. Бул эми баягы билинбеген менен армияда жүргөн жокерлер үчүн көп эле убакыт болуш керек да. Анан силерди ата энеңерди сагынып, азыр апаңарды сагынып, үйдүн тамагын сагынып, мындай кыйналган жоксуңарбы? Жок, кыйналган жокпуз, көнүп кеттик бат эле. Көнүп калдыңарбы? Так точно. Жакшы. Апаңарды сагынып атасыңарбы? Аны сагынуу болот. Кызыктуу эле өтүп атат да биякчы. Убакыт бат эле өтүп атат да. Азыр силер телефон колдонбойсуңар да. Анан үйдөгүлөр менен кантип кат-кабар кылышасыңар? Кандай жол менен сүйлөшөсүңөр? Бияктан эми өзүбүздүн командир взводубуз болот, командир ротабыз болот.
ушундай үйдөгүлөр менен срочно сүйлөшүш керек болуп, мындай өтө катуу сагынып кетсең барып кайрылабыз. Чогулса жанат ушундай болуп атат эмне десек, бизди принимать этип телефондорун беришет. Сүйлөштүрүшөт, видеозвонок десең видеозвонок. Ошентип сүйлөшүп турабыз мындай. Жума сайын сүйлөшүп турабыз да, мындай көп деле сагыныч болбойт. Жакшы экен анда. Анан бул жактагы шарттар силерге мындай тамак аштарына курсаңар тоёбу, Анан кийимдериңер кандай? Биздин билишибизче баарыңардын бут кийимдердин размери бир, мисалы сен 38 кийсең деле, 40 кийсең деле баарыңарга бир размер берет, Ошондойбу? Жок, каждыйыбыздын размерлери менен бияка жаңы келгенде берилген. Ошо размерибизди айтабыз, ошону берет, ошону кийебиз. Ошондой, Так точно. Анан шарттар кандай мындай? Биякта шарттары баары бар, условия бүт баары бар, душ десек душу бар. Условия жакшы биякта. Жакшы, анан силер баягы 18 жаштасыңар, 18 жаш, анан үйүңөрдөн келип эле ушул жакка келип катуу тартип кетишип атасыңар да. Анан кээде баягы мындай кемчилик кетирип, же ушундай болгондо баягы эми капитан, силерден жогорку званиядагы адамдардан мындай жаза алып ушундай болгон учурлар болобу? Андай деле болуп элек бизде. Башында кем болгондо болгон, азыр уже көнүшүп кеттик бат эле. Көнүшүп кетип уже. Өзүбүз самостоятельный болуп калганбыз, уже мындай жакшы жүрөбүз. Особо деле мындай кемчилик кетире элекпиз азыр. Эскертүү алган учурлар болгон, Эскертип алган учурлар болгон. Силердечи? Бизде болгон. Кийинки кезде болгон. Уктап калыппы же? Никак нет, замечание алып. Уктап калып. Жакшы кызмат кыла албай. Азыр эми баягы убакыт силерге мындай кандай өтүп атат? Бат эле өтүп атабы? Билим Бат эле өтүп атат. 1 жылды кантип өткөрөбүз деп Башында келгенде кийинки кезде ойлонгонбуз, азыр бат эле өтүп атат. Билинбейли 3 ай, 3,5 ай өтүп кетти. Ошо. 11 классты бүтүп эле ошондо бияка келип атасыңар да. 11 классты бүтүп, анан баягы мектепте баарыбыздын эле башыбыздан балалык сүйүү деген өтөт да. Анан силердин мындай сыртта күтүп аткан кызыңар бар балким, Мындай ошол сезимдер жөнүндө сүйлөшөлү да. Силерде барбы жакшы көргөн адамыңар? Бар, буюрса. Сүйлөшүп турасыңар, Сүйлөшүп турабыз. Ошол кандай экен, ошол мындай аралыктан сүйлөшкөн, кетип калгың келбейби? Жок, андай боло элек, сүйлөшүп турабыз андан мен деле. Телефон аркылуу, Телефон аркылуу, буюрса күтсө болот. Силердечи? Меники жок, сүйлөшө. Жүрөгү бош кимдечи? Силерде? Бар. Сүйлөшүп турабыз. Ошо. Жолугушуу кандай болот? Жолугасыңарбы? Жолугушуу жок. Ошо мен Нарын районуна караштуу Жамбыл айылына төрөлгөн. Өзүм айылым. Ошол жактабы? Өз так точно. Ошол жакта. Ошо. Силердечи? Жок. Уш кеткен. Анда өзүңөрдүн айылыңарга, ата-энеңерге салам жолдоп койсоңор болот, Сенден баштай берем. Мен Нарын районуна караштуу Жамбыл айылына жана үйдөгүлөргө, эже байкеме салам жолдойм. Менде баары жакшы, кабатыр болбогула. Буюрса 9 айдан кийин барам. Бизде дагы баары жакшы. Чоң ата, чоң апама, өзүм ата-энеме салам жолдойм. Байкеме, иниме, Кочкор районунун Земизбел айылындагы баардык айылдаштарга салам жолдойбуз. Бизде баары жакшы, буюрса 9 айда барабыз. Мен Семеновка айылынын Ысык-Көл районунун ата-энеме жолдойм. Күчү иниме ден соолук каалайм, көп чынында 9 айдан кийин барабыз. Көп сагына беришпесин. Үйдөгүлөргө, атама, апама, иниме, менин тааныган дос балдарыма бүт баарыңарга салам жолдойм. Буюрса 9 айда барсак жолугабыз да. Мен үйдөгүлөрүмө салам жолдойм. Анан үйдөгүлөрүмө, жакын досторума, тайнеме салам жолдойм. Тайнем келаткан толгоңуз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол. Анан жакында эле за границага кеткен дос балама салам жолдойм. Дастан деген дос балама.
жетешпей ошол кетти. так жашоо. Жакшы, сенин тайнеңди биз дагы куттуктайбыз анда, э? Elin bekbildigin namuska bek saktaymun Eneke ak sütüңdü el korgop men aktaymun Er jigit el chetinde azamat jo betinde